Азыр кандай кыласыз? Эми мооларды дагы Моундай ачыктардыбы? ачык жерлерин мына мол болгондо түйшөлүп бала чака тебелеп эметкенде шыпырылат. Ошондо деген саксайып жумшарып чыгып кетет. Ошон үчүн бул жерди мындай кылып туруп анан кайра шырыйсыз, ооба. Берки бүткөн шырдак бар. Ошону Анда көрсөң болот. Анын эң чекеси эле калган. Бекитишкен. жок, сиз аябай чоң неме, мисалы азыр көп киши шырдакты саналуу эле кишилер жасап калды да. Канча население болсо ошонун канча бир процент эле. Мурда ар бир үйдө жасашчы да. Мурда ар бир үйдө жасачу. Азыр болсо ар бир үй анан жана балдарына, кыздарына бүт шырдак берчү. Кээрлери мисалы үчүн кээринин жалгыз кыз, жалгыз баласы болсо 3-4төн шырдак берчү да. Ар бирине эле ошондой болчу илгери. Анан көп баласы болсо бирден берчү. бул өзүнчө сизге медитация болуш керек апа. Мындай жакшы да, успокоиться этип отуруп иштей бересиң да. Мелкая моторика деп ал да иштейт да. Ошон үчүн улуу сиздердин немеңиздер, памятиңиздер да жакшы да, биз азыркыга караганда. Ошондой болуш керек. Анткени азыр жана балдарды, кичинекей балдарды мелкая моторика деп иштетет го, колдордун учтары мененчи, атайын. Иштейт ошондо, мээде иштейт депчи. Колдун учунда кончик нервыды. Ал ошо мелкий моторикадан комуз чеккен эң баарынан экен да. Комузду баарын ошо комуз жөнүндө дагы телевизордон көрдүк ошо. Именно себеби деген оң колу бөлөкчө кыймылдап атат, сол колу бөлөкчө кыймылдап атат. Вот абдан тотально мээнин даана иштей турган эмес ушул экен да. Интересно. Ошондо бир шырдакка канча ийне кетиресиз? Мына азыр карап турсам, бирөө менен иштеп атасыз. Мен эми өзүмө жеңил болсун деп эметип атам кызым. Бир ийне менен эле иштейт. Анан кийин эми кайра эметип отурбай мына. Кайра саптап отурбай деп атасыз да? Кайра саптап отурбай деп ушундай иштеп атам. Классно. Анын үстүнө могу жылышып, ана чөлмөктөп калбасын деп ошо четинен иштеп келатпаймынбы? Тиги буну кантип кайсы маалда жетишесиз апай ошо шырдакка? Сиз эшикте огородто жасайсыз да, мен билгенден. Огород карайсыз. Огород болгондо көп каралбай калдым. Могу негизи кыштын күнү жакшы да, шырдак кармаган. Кызым, сен да кийин шырдак шырыйсыңбы тайнеңде? Булар каяктан. Шырдак эмне экенин деле билбей калышты. Ошо кийинки муунга калсын деп атайын тартып атам да ошону. Мисалы сиз азыр на деле көргөзсөк жакшы болмок, на деле буюрса ал деле болот болуш керек. Жакшы немен калтыргым келип атат да элге. Биздин улуттук традицияларыбызда. Мурда ар бир үйдө кийиз жасачу да. Ар бир үйдө кийиздеп килеп, анан кийиздеп кийиз басыш деп кийиз жасап атабыз десе, баары келишчү. Азыр болсо, мен өткөндө убо ичти кийиз жасаганда айланайын тиле албайт, келбейт эч ким. Азыр жана атайын Кытай өзүнүн аппараттарын чыгарып калбадыбы? Ошолор менен жасап атышат болуш керек, көбү. Жакшы. А так сиздики полный ручной. Кандай бактылуубуз, апабыз бар жасап берген шырдак. Амантурга да жасап бергенсиз бүт баарына, мага дагы. Бул ошо жылдыз кундуз эң кичүүлөрдүкү. Анан кийиздерим толуп атат. Бир тиги эме кийиз. Анан неберелерге дагы кичинекей мындай дорожка болсо дагы жасап берип койсо, отуруп алып ойногондой. Азыр эми мода болуп калды го тиги. Мурда сепке эле шырдак кошчу эле, азыр болсо жана бешик салган, бешикке бала салгандачы, бешик алып барганда, ошондо дагы алдына деп кичинекей шырдак алып барып жүрүшөт экен. Мисалы ошол эгерде кийиз даяр болсо, кийизди канча немеде шырыса болот? Атайын буну аппараттарга салып шырыса болобу ушуну? Машинага шырышчы илгери. Жана зингер машиналары бар го. Зингер мурунку германский машиналар. Ошонго шырышчы алардын калыңдыгы алчу да.
Мен көрдüm ошо тайнелерибиздин, немелерибиздин шырдактарын. Ошо машинага чыгырган. Кантип батырышсыз эле? Чакан болсо, Сакан болсо болот болуш керек э, бул ата. Бул батпайт деле, таркый. Бул чоң шырдакты только так колго да. Рахмат апай. Мен ушуну ойлонуп аттым элем. Бүгүнкү майрамыңыз менен апа. Рахмат. Байрамыңыз менен апа. О, барыңар Öp, майрамың. кучақты Сен öp де тәнеңе. майрамыңсың. Ар боло, ине бар болчу. Кудайым карчы иненин үстүнөн басып тур. Ушинтип апам шырып отурат.